Азыр жөн эле турасыздарбы? Киргенге аракет кылып атам, кире албай атам. Эмне деп атышат? Кирбейсиң деп атышабы же күтүп тур деп атышабы? Киргенге болбойт дейт, аны следователь чечет экен. Следователь мындан 2-3 күн мурда эле арызданып коюп, киргенге арыз сурадым. Ошо ойдон турат да. Адвокаты кирип чыгыптырбы? Адвокат кирип чыкты. Эми жакшы деп койду. Бирок мен ушул жакшысына да иштене албайм. Эмне болуп кесилгенин да билбейм. Ким кескенин да билбейбиз. Ушунун баары туңгуюк болуп, өзүбүз көрүп чыкмайчы ушундай болуп турабыз азыр. Эмне үчүн кармаганда деле, кармайыр менен эле биздин жогору жактагы власть эмне үчүн сразу алып келип СИЗОго бекитти, СИЗО номер 1-ге. Эмне үчүн ГКМБнын эмесине камай алган? Ошол чоң суроо болуп турат да. Эмне үчүн анан эчтеке митингге чыккан, эчтеке мындай балким бир бирөөнү аябай коркунуч келтирбеген эле балдарды 2 айга камап таштады. Ушунун баары бизге туңгуюк алып келип атпайбы? Мына көзүңөр ойлоп көргүлөчү. Эмне үчүн ушунча? Эмне үчүн ушунча күрөшүш керек да? Мен түшүнбөй турам буларга. Ал тиги өзүн өзү кести дегенге ишенбейсиз да, сиз такыр эле. Өзүн өзүн кечти деп айтканда мен айта албайм. Садыр Жапаров андайга барбайт. Ал 5 маал намаз окуган киши андайга барбайт ал. Бирок өзү айткан турбайбы, СИЗОго? Айтпаска айласы барбы? Айтпаска айласы барбы? 47. Бул да түрмө, чынбы? А как вы считаете? Нет, я